2 сентябрда Жогорку кеңештин 4-чү сессиясынын ачылышы болду. Төрага Нурланбек Шакиев парламенттин сессиясын ачык деп жарыялап, Кыргыз Республикасынын гимни жаңырды. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-чү беренесине жана Жогорку кеңештин регламентинин 32-чи беренесине ылайык парламенттин сессиялары жыйналыш түрүндө сентябрдын 1-чи жумуш күнүнөн тартып, келерки жылдын июнь айынын акыркы жумушчу күнүнө чейин өткөрүлөт. Парламенттин алдыдагы пленардык жыйындарында өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн, өлкөнүн келечеги, өлкөнүн тагдыры үчүн бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алып, бир топ жогорку деңгээлдеги чечимдерди кабыл алып, элибиздин жашоосу бакубат болушун каалайм. Ар бир депутат өз округдарына барып, эл менен тикелей жолугушууларды өткөрүп, бир топ көйгөйлөрдү жерлеринен көрүп келдиңиздер. Андыктан ошолор маселелердин бардыгын бейшембидеги отурумда ар түрдүү маселелерди кенен убакыт берилип, ошондо бардык маселелер көтөрүлөт, айтылат деп мен ишенем.